Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүн сиздер менен биз бир укмуштуудай өзүбүзгө зарыл болгон багытты ачып көрөлү деп атабыз да. Мен ал үчүн биринчи сурайын силерден. Силердин ичиңерден шамдагай, мындай абдан жеңил, демилгелүү ким деп көрсөтөсүңөр? Бир силердин арганда бирөө айтып коелучу. Ким демилгелүү? Абдан демилгелүү ким? Бири-бириңерди карагыла. Датка. Вот датка мисалы абдан демилгелүү инсан дейт, азамат. Эми бүгүн ал далилдейт болуш керек. Эми ага карама каршы эч качан качпаган, чуркабаган жоошубуз ким? Таптакыр жоошсуз. Кана Гүлүм. Эми Гүлүм жоош болсо мен билбейм. Гүлзат кана Гүлзат. Гүлзат жоош эмес анын. Дагы ким жоош? Болуп тур, Перизат деп туралы. Болуп тур, Перизат деп туралы. Перизат ким бизде? Ну, Перизат эле жоош эмес, мүмкүн жоош деп туралы. Эми менде суроо. Макул. Эмне үчүн ошондой? Эмне үчүн бирөөнү биз бир инсанды айтабыз, бул аябай демилгечи, экинчи бир инсанды айтабыз, жоош деп. Кайдан келип чыкты эле? Ал табиятынан келип чыгат. Адамдар төрткө бөлүнөт да, холерик, меланхолик. Ал деле туура. Бирок эң негизгиси, мунун эң башаты, урматтуу кесиптештерим, биздин ата-эне экен. Анакей, биздин баамдоону аныктаган эң биринчи фактор бул биздин ата-эне экен. Мына мен силерге айттым, эки агам, андан кийин мен, андан кийин карындашым, анан иним дедим. Ата-энем эмнегедир кичинекей чагымда эле айтчу, мени багасыңар депчи, мени сен багасын таштан депчи. Апам да айтчу, атам да айтчу. Анан мен таң калып чоңойдум да. Бушайман болуп чоңойдум кайсы бир деңгээлде. Велосипедти тепсе, агаларым тепсе, түшүнүңөрбү? Тамакты биринчи агаларым жесе, андан мен эмне үчүн багышым керек деп кайсы бир кызыл нерсе менен чоңойдум. Ошол учурдан башталып ойчул болдум дегендей да. Эми биринчи класска бардым, элестеткиле, апам баягыда кадырес айылга алып барып, гүл алып барып койдук, катыштык. Негедир койсун апабыз, ошондо апа экен, эжекебиз болуп таштан класском болосуң деди. Мына, анан 10 жыл ошол класста класскан болуп аракет кылдым. Эми жамандыр, жакшыдыр бул башка. Демек, эң биринчи биздин демилгелүү же демилгесиз болгонубуздун себептеринин бири эне ата экен. Эне атабыз ошону айта берет экен. Менин кызым аябай жоош, менин балам аябай тың, менин балам демилгелүү деп берет экен да. Анан жоош деген кыздар жоош боло баштайт экен. Демилгелүү деген балдар эмне болот экен? Демилгелүү боло баштайт. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, урматтуу педагогдор, балдарга жакшы нерсени гана айтышка. Мен өткөндө айттым го. Таптакыр жаман нерсени айтпай, жакшы нерсени айтып, анын демилгесин дайыма колдош керек. Анан эмне болот? Биз чоңойдук. Мектепке келдик, жанагыдай мен айтып атам. Ошондо биздин курбулар айта баштайт экен. Айнагүл тигиндей, Даткай мындай, тигиндей деп, мына алар дагы жанагы нерсени улант экен. Мен бир кызык нерсени айтып берем. Мен башында Кыргыз мамлекеттик университетте тапшыргам физика факультетине. Анан эле мага айтып калышты досторум келип, бу кызык, түшүнбөй калдык, бизге бир орусту староста кылып коюптур деп айтышты да. Анан ким десем, Сияев дешти да. Анан мен кайтып айтпак элем, менмин депчи. Мен такыруун чыккан жокмун. Түшүнүп атасыңар да? Анан бизге декан келди, чоң жыйында чакырып атат, Сияев бери чык десем, мен чыксам, мен досторум бар жыгылып калбады. Ошентип мен ал жерде дагы ошол функцияны аткардым. Демек биздин курбулар дагы бизге кандайдыр бир функцияны берет экен, кандайдыр бир багытты берет экен. Ошо менен жүрүп отурат экенбиз. Эми мына ар бириңер иштеп атасыңар. Шүгүр, мынакей жакшы мектепте, жакшынакай учурда иштеп атасыңар. Бул демек кайсы бир учурда социум деп коелу, Ошол социумду айтат экен. Датка чын эле укмуш, демилгечүү деп эне аталар да айтат экен, түшүнөсүңөрбү? Анан коллективди айтат экен. Анан Даткай эң кызык нерсеси. Эми кечирип койгула, кичине көңүлү жакшы болбой турса дагы, келип алып силердин көңүлүңөрдү көтөрүш керек экен да. Түшүнөсүңөрбү? Ошол образга бул жашайт экен. Даткайым келгенде барыңар эле ошону күтүп каласыңар да, Даткайым эмне кылып бизди күлдүрөт депчи. Күлдүрбөсө айтат, эмне болуп калсың деп айтышат да.
Demek karagıla. Demek uşintiп oturup bizdin kanday ekenibиздин көпчүлүк учурунда тышкы маалыматтар бизди калыптап коет деген сөз айтып атам. Ошондуктан сиздер, урматтуу кесиптештер, окуучуларга да ушуну айтышыңар керек, өзүңөр да ушуну туюшуңар керек. Сиз өзүңүз гана аныкташыңыз керек. Сиздин ичте ким бар? Маселе ушунда да мен киммин деген суроого бир гана сиз жооп бересиз. Ана ошондон кийин ана чын эле сиз демилгелүүсүзбү? Же чын эле сиз койдон момун инсансызбы деген суроого жооп бериш керек. Түшүнүңөрдү? Демек өзүн баамдоо деген сөз. Эми бул багытта азыр мен сиздерге бир эксперимент жасайын. Элестеткиле, силер жаш кезиңиздер, студент кезиңиздер, анан сиз каалап жүргөн, дегдеп жүргөн жигит сизди эмнеге чакырды? Жолугушуу дечи эми. Жолугушуу чакырды. Ошондо сиздердин араңыздардагы баардыгын бириктирип 3 эле бөлүккө бөлөткөнбүз. 3 типке бөлөткөнбүз кыздарды. Мен азыр ошо кыздарды туурап берейин. Макулбу? Демек азыр 3 кыз келет, анан 3 кыз эмнеге кетет? Жолугушууга кетет. Кантип кетет? Маселе ошондо экен да. Баштадык. Мынакей, биринчи кыз келатат, татынакай келет. Апа, мени бүгүн чакырды мени. Мен кеттим деп чекесинен кийинди, чекесинен себинди, бир эки сөздөрдү айтты, курбусуна сүрөттү салды, селфи салды, ишенимдүү түрдө кетип калды. Бул кайсы кыз экен? Биринчи бөлүктөгү кыз дейли. Биринчи şu деп эстеп алгыла, ишенимдүү келди, эч маселеси жок, чекесинен кийинди окшойт, чекесинен даярданды окшойт, апасына бир эки сөз айтты, курбусуна бир эки сөз айтты, чуркаган боюнча кетти. Бул биринчи тип. Эми экинчи кыз. Мынакей, дагы сүйүнгөн боюнча келди, апа, мени чакырды, мен барып келейин, бирок сиз көрсөтүңүзчү, кайсы кийимди кийсем туура болот, кайсындай болсом туура болот деп баардык нерсени карагыла. Туфлинин өңүнө чейин. Кеңешип, чечти. Курбусуна селфи салып, улам кийинип, улам чечинип, эмне жөнүндө сүйлөшөм деп шашпай, түшүнүңүздарбы? Кылдат, даярданды. Андан кийин неге кездешүүгө кетти. Эми үчүнчү кызды алалы. Демек, бу кызыбыз да келди, апасына айтты, курбусуна телефон чалды, мени ушинтип чакырды деди. Ооба кийине баштады, чечине баштады, чечине баштады, даярдана баштады. Бир кезде кайсы бир себептер менен барып алып жатып алды диванга. Ыйлап барбай койду. Мынакей, кайсы бир деңгээлде ал эмне болду? Барбай койду. Демек, биз 3кө гана бөлүнүп өткөнбүз. Мына эми ошонун мен кандай десем, мүнөздөмөлөрүн айтып берейин. Эң биринчи карасаңыздар, мен тескери жагынан баштайын. Жанагы барбай койгон кызга. Ал бизде эле баардыгы жакшы, мүмкүн интеллектуалдуу деле жакшы, маданияты деле жакшы, деңгээли жакшы, бирок дайыма өзүнө ишенбей жүрөт. Кайсы бир себептер менен бери карагыла, кайсы бир учурда бир өзүнө ишенбей калган. Ошондон улам айткысы да келбейт, чечилбейт. Түшүнүңүздарбы? Буларды биз айтабыз Асан Кайгынын тобунда деп. Бизде билесиңер, философ жашаган Асан Кайгы атабыз. Өзүнүн курсагы тойбойт, үй бүлөсү тойбойт, бирок ал жатып алып ыйлачып экен да, байкуш жыланган экен, колу буту жок деп. Бул философия. Демек, мына бул адамдар карагыла. Эми бул адамдар чын эле абдан түнт келишет. Бул адамдардын баары же жок экен билбей калат. Сөзүн ачыгы ушул, Булардын абдан жакшы чечим болсо унчукпай калат. Анан булар кайсы бир учурда кандайдыр бир сын пикир болуп калса, ал сын пикирге абдан жүрөгүнө чукул кабыл алат. Көпкө чейин ошол жактан чыкпайт да. Түшүнүңөрбү? Көпкө чейин чыкпайт. Анан эң кызык жери, ошол жерде жазып атат, карагыла. Кайсы бир ийгиликке жетсе, ага сүйүнө албайт. Аны бир кокустук гана катары көрөт. Көрдүңөрбү? Канчалык деңгээлде өзүн жоготкон инсан. Абдан жакшы иш кылды. Курбулар айтып атат, ай Айша окумуш десе, анын ичинде айтып атат. Мен жөн эле келип алдым окшойт. Жөн эле жеттим окшойт депчи. Түшүнүңүздарбы? Мына ушундай жашагандар бар. Силердин араңарда мен ачыгын айтайын, 30-35% үлүш ушундай. Бирок аны айтпайбыз биз.
Biz bildirбейбиz. Кыргызча айтканда тымпыйып гана жүрөбүз да. Бирок жүрөбүз ошо турат, кыймыл аракет ошо турат. Эми экинчи катардагы инсанды карайлы, бул эң ылайыктуу, эң туура алып жүргөн инсан. Бул жанагы эмнекен? Экинчи учурда келген кыз. Ал эмне кылды? Даярданды. Ал эмне кылды? Кеңешти. Ал эмне кылды? Абдан кылдат мамиле кылды. Бул өтө гармониялуу жашаган инсан болот. Ал өтө гармониялуу деген бир жакшы нерсени эстеп койсоңуздар, биз аракет кылышыбыз керек, бери карагыла. Урматтуу кесиптештерим. Биз кандай болсок, ошондой көрүнгөнгө аракет кылыш керек. Көрүнгөндөй бол, болгондой көрүн. Жок, башкача. Мен акылдуу болсом, анда акылдуу болоюн. Ана мен бул жерде мен маселем болсо, маселе болгондой эле болоюн. Анан жаап жашырып, качанга чейин биз мындай табигый эмес жасай алабыз. Жасабаш керек экен да. Мен силерге айтып эле жүрөм. Боюңар кичине пас болсо, ошого каратпай, ошого ыйлабай, жакшы жашаганга үйрөнүш керек. Ошон менен бактылуу болууга үйрөнүш керек. Түшүнүңүзбү? Мурдуңар кичине чоңураак болсо, эч убакта андан тартынбаш керек. Аракет кылыш керек, ооба, башкача түшкөнгө, башкача фасадта турганга, бирок андан эч тартынбаш керек. А бизде кичинекей эле бир өзүбүзгө ишенгечтик болбой калса эле, биз ошону көбөйтүп алабыз, жабыртып алабыз, анан ошо менен жашайт экенбиз. Антпеш керек. Демек, булар кимдер? Карагыла. Булар кандай болсо ошондой көрүнгөн инсандар. Булар сынды кабыл алат, оңолот акыры. Булар өзлөрүнүн ийгилигине өзлөрү кубана алат. Ушунчалык жакшы куштарланат. Ушунчалык рахат алат. Демек, булардын бир гана жакшы нерсеси бар. Мен ушул боюнча бактылуумун. Мен ушул боюнча сулуумун. Мен ушул боюнча кандай десем, рахатка жетем дегендер. Маселе жок. Менин боюм эми элестеткиле 2-10 болбойт да. Мен деле болгум келет баскетбол катары, азыр эми болбойт да. Мен ушуну кабыл алышым керек, ушу менен мен жашашым керек, бактылуу жашашым керек. Демек, булар кимдер экен? Эң аз биздин арабызда отурган үлүш. Аз 5%ке жетеби, жетпейби чоң маселе. Эң биринчи эмне болду эле? Ооба, чуркаган боюнча келди, анан эмне болду? Ой, да, чекесинен кетип калды. Манаки, бул инсан биз менен жашабайт го чиркин. Буту жерде, бирок ою каякта? Асманда. Мунун колунан баары келет. Өтө бийик. Бул биз менен эмес да. Бул муга да жасат, муну да жасай алат, мунусун да жасай алат да. Анан эң кызык жери, бирөө ийгиликке жетсе, ошону сурайт. Айша, сен ушуну жасадыңбы дейт. Себеби анын оюнча ал эле жасаш керек болчу. Башкалар өтүп кетпеш керек. Өтө көп өзүнө ишенген адамдар. Өтө чоң. Түшүнүңүзбү? Текебер деп коет исламда. Да, өйдө жактан карайт бизгечи. Мен бу дүйнөнүн түркүгүмүн дешет. Ачык эле айтышат кээде. Ушундайлар бар биздин арабызда? Бар. Эми кол менен көрсөтпөй туралы, бар. Демек, эмне кылдык? Биз 3кө бөлүндүк, карагыла. Болгону бир азыраак гана үлүшүбүз кандай болсо ошондой турат экенбиз. Макулсуңарбы? Көбүнчөбүз биз ыйлап жүрөт экенбиз тырмакчада. Өзүнө ишенбей жүрөт экенбиз. Көбүнчөнүн азыраача эмне кылып экен? Асмандап жүрөт экенбиз. Маселе бар бекен? Бар. Макул элечи? Маселе бар. Демек, өзүбүздүн баамдообузду же жогорулатышыбыз керек, же кой болот жетет дешибиз керек. Эмне кылыш керек? Ушул өздүк баамдоону өзгөртүш үчүн, урматтуу кесиптештерим, аябай жолдору көп. Ыкмалары түркүн. Ошолордун баарын бириктирип туруп, мен 4 багытта өзүңөр менен өзүңөр иштеңөрдү сунашам. Өзүңөр менен өзүңөр иштеңөр. Түшүндүңүзбү? Кайсыл багыттар? Биринчи. Эми бул биринчи багыт кызыктay сезилип калышы мүмкүн, акыл эс. Азыр эле айтасыңар, мен агай мынча болбодубу мен иштегениме. Мен мында, мен интеллект мында деп айтасыңар. Жок, ошол учурда деле макул болгула кайсы бир деңгээлде биз акыл эсти жогорулатышыбыз керек экен. Зарыл экен түшүндүрүп бересиз. Экинчи багыт сулуулук. Мен азыр эле кеп кылдым. Адам дайыма сулуумун деп эсептеш керек. Түшүнүңүзбү? Мен бу дүйнөгө келдимби? Мен бармын бу дүйнөдө. Мына ушунун өзү сулуулук.
Ana andan ары da ulantış gerek bul. Daim özüne işenişli boş gerek. Kийинкisi özgöçölük. Men hiç kimge okşoşpойм. Da men barmın. Şükür, mana özgöçölügüm бар деш керек. Ana menin мүнөзүм дайыма өзгөрүп турат. Жакшы жака деп чечиш керек. Кээ бирлер колуңар шилтеп коесуңар да мен ушундай каталмын, анан катал болуп жүрө бересиңер. А ким сизди катал кылат? Өзүңүз эле. Жумшарыңыз. Жумшарыңыз. Аракет кылыңыз. Демек азыр биз көйнүгүлөр көтөбүз. Биринчи эмнеден баштайт экенбиз? Акыл эстен. Азыр кол көтөрмөй, ким биринчи жооп берсе, ошону укмуш акылдуу дейбиз. Акыл эс. Жазылып атат, ооз эки эсептегиле деп математиканы ким жакшы көрөт? Демек 1 барабар 5, 2 барабар 25, 3 барабар 125, 4 625 барабар экен, 5 канчага барабар? Канчага эсептегиле? Эсеп ооз эки эсептегиле дейт, эсептеге калгыла. Туура эмес. 25 на 5 надо. Жок. 25. Жок. 125. Таткача, туура эмес. Болгул эми? 125 кап. Акыл эсибиз укмуш деп айткансыңар. Жок, ката. 700. Туура эмес. Мен могуп жардам берейин кичине. 725 болот. Туура эмес. Мен кичине жардам берейин, багыт берейин. Көзүңүздөр көрөбү акыры? Анда карагыла. 125, 625, 1025. Жок. Барын кошоо 1025. Угасыңарбы? Мен сиздерден суранып атам. Көзүңөр көрөбү деп сурадым. Анан? Канча? Ким айтып атат? Эми жакшы айтпайсызбы ошону? Бул жерде жазылып турат 5 барабар 1 деп. Көрбөй атасыңар да. Кол чабуулар, азамат. Так, экинчи карагыла. Так, бул жерде математика таза. 11 плюс 1 барабар 10 деп коюп тур, оңдогула. Бир гана нерсе ширеңкенин талына тийбей туруп. Ширеңкенин талына тийбей туруп. Азыр туура эмес туранын көрүп атасыңарбы? 11 плюс 1 канча болуш керек? 12 болуш керек эле. 1 экен. 11 плюс 1 12 болуш керек. Албагыла, эчтеке тийбей. Ширеңкенин талына тийбейбиз. Бирок бирдемени өзгөртөбүз. Эмнени өзгөртөбүз суроо? 10 барабар 1 плюс 1 менен тийбеш керек. Ширеңкенин тал азамат 10 барабар 1 плюс 9. Ошондо кандай кылабыз айтып койчу? Азамат. Карагыла. Мейкиндикте элестетти жайында. Мейкиндикти жакшы элестетти. Ал мындай деди, агай муну кармак алам деди. Аңтарам деди. Аңтарганда эмне окуп аткан? Окуп койгула. 9 плюс 1 барабар 10 болуп калат. Эми таза математика. Аксакалдын 11 сарала уyu болгон. Элестетиңерби? Сарала уй. Анан ал аксакал керес калтырып атат. Мен өткөндөн кийин 3 баласы бар экен. Улуу балам дейт, уйлардын жарымын алсын деди. Жазып коелучу. Уйлардын жарымын алсын деди. 11 уйдун. Андан кийин ортончу уулум калган уйлардын жарымын алсын деди. Анан кичүү тиги эмне коет? Көкүрөк күчүгүм кенжеси. Калган уйду алсын деди. Бөлгүлөм 3 уулуна 11 уйду. Жок, андай болбойт. 9 болот экен, бир өзү болот. 2 4 5. Мындайда, урматтуу кесиптештер, алгоритм иштеп чыгалы дедик. Момундай кылабыз деп ишенимдүү түрдө. Жөн эле отуруп алып дегендей мындай дегенде биз мугалимбиз. Макулсуңарбы? Ошон үчүн алгоритм чыгарабыз. 11'din жартысы 5. Анын жартысы 2. Болбой калат го. 11'de de temete 2'ye bölemeyiz da. 5 olsak. Bölөз. Birinci babama desek. Жарымы Ana 5, 3 kolay olur. Koşuyor 5. Андан мындай болсакчы. 11'de 5 бүтүн 5 болот да 6 кылып туруп анан. Şu 6 kılbayız emin. Al 5. Жок, 5 болду. Анан теге 4 болду. Анан 2 бөлгөндөн кийин экинчи бөлүгү 2 болот. Болду. Жардам берейин mi? Жардам берейин mi? Алар айылда турушат. Жардам.
Ошо бирөөнүн эме. Бирөөнү алып койсо Баары 3 баласын алып та үйүнө. Жок. 3 баласына бөлгүлөп атпайбы? Бөлгүлейм ошону. Мен айттым, айылда турат дедим. Анан логика. Ага. Көпөнү берсе. Жакшы айтчы. Карыз калышат. Ана канча болот ошондо уй? 12. Мына кара уйду сурап ал делчи. Ошондо канча уй болуп калат? 12ге 2 бөлүнөбү? 6 уй биякта турат, 6 уй биякта. Бирок 6-нын бирөөсү эмне? Жалаң сарала. Ошону ким айдап кетет? Улуус айдап кетет. Улуусун айдап кетти. Канча уй калды? 6 2-ге бөлүнөбү? 3-төн бөлөбүз. 3 сарала уй. Анан кийин 3 уй. Жок, биринчи айдап кетсин чортон. Ортонсу канча айдап кетти уйду? 3 уйду айдап кетти разы болуп. Канча уй калды? 3 уй. Анын бирөө кимдики? Ооба, кошуна алып барып рахмат айтты. Мына түшүнтүп чечет. Азыр өтө зор көнүгүү болот. Анын үчүн көзүңөрдү ачып жуум мындай. Көз көргөн боюнча, көрүү боюнча. Кимдин көзү жакшы көрөт, ошону далилдейбиз азыр. А көрүү бул чоң орган. Бул дүйнөнү биз көрүшүбүз керек. Ошон үчүн мен силерге бир объектини көрсөтөм, кайра алып таштайм, анан кол көтөрөсүңөр. Эмнени көрдүңөр? Так, ким айтат эмнени көрдүк? Сандарды жазган. Кандай? Жок, мына кол көтөрмө. Канча сандарды? Татка. Отур эле. 8, 7, 6, 5. 5пи? 5. Азыр. 7, 6, 4, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Тиягы 4 болуп калды. Макул, дагы эмнелерди көрдүк? Кандай сөздөрдү? Мерим, чай, кылыш. Жок, мындай такты колуңар көтөрүп айтканчы. Жазып алчы, өзүң эмне деп атасың? Эмнелерди? Меримди, кыш, чий, муздак жазсыңыз 4-төн. Улак 5 болду. Дагы ким айтат? Мен клейкаларды көрдүм. Кандай? Боекторду көрдүм. Кандай боекторду? Абас айтат. Абаскан айтты, мен боекторду көрдүм. Канча боек бар? Азыр жашыл койду. Жашыл эмне боелгон? Кой турлачы. Тактайын. Жашыл эмнени боегон? Жашыл эмнени боегон? Айтып атат. Жазып алсаңыз. Жашыл сандарды деп койдуңуз. Демек сиз көргөн эмессиз. Дагы эмнени өңдү көрдүңүз? Бүттүбү? Сөздөр жазылыңыз. Сөздөр ак менен жазылган. Сандарчы? Кара менен. Кызыл мененби, кара мененби? Мынакей, мен силерге ачып берейин. Биринчиден датка аябай жакшы баштаган. Биринчи орунду алмак. 8, 7, 6, 5 деди. Мен 5пи дедим. Жок деди. Демек өзүнө ишенген жок. Мен атайын сурадым да, карагылачы. Жакшы баштады эле аябай. 8, 7, 6, 5 дегенде датка 5пи десем, жок агай 4 деди. Да. Демек биз өзүбүзгө ишенбейбиз. Мен айттым, демек калката. Биз окуучу сыяктуу элебиз да. Андан кийин эч убакта кара боек жок, ийже. Абсолютно кара боек жок бул жерде. Биз жөн стереотипный мышление, сызык болгондон кийин кара болуш керек деп атат да. Сандар эмне? Сары деди. Сандар сары менен дейт. Мына карасаң. Абсолюттук туура эмес. Макулбу? Сиз эмне дедиңиз? Сөздөр ак менен дейт. Ак эмес. Демек бер карагыла. Демек биздин көрүүбүз абдан начар. Макул дегиле. Эгер абдан начар болсо, карагыла. Анда биз таптакыр акыл эсибиз жакшы эмес. Айырма кайсы жерде? Тапкылачы. Жакшыраак карап туруп. Кана, варианттарын айткыла. Квадраты бирөө күчөкпү? Жок. Айырма бар. Жок. Тигил кушураак керек. Жок эми, рахмат ушу. Ошо. Тома катуу эсептейсиң. Айырма деген сөз. Азамат. Айырма сөзүн башында турат дедим. Бул жок абсолюттук түрдө. Мен сураган жокмун силерден канча айырма бар деп. Түшүнүңөрбү? Баарыңар канча айырманы издеп кирдиңер. Тиги жерде айырма турат, анан кийин мындай турат. Айырма сүйлөмдүн башында. Же айырма бул тик бурчтун ичинде. Экөө тең эле туура. Демек айырма сөздүн башында. Мынакей. Демек биздин акыл эсибиз кандай экен? Жакшы экен. Биринчи жыйынтык. Кантип акыл эсти көтөрөбүз? Биринчи эле жаңы аракеттерди баштагыла. Эң жок дегенде мен ырдай албайм, ырга баратам. Ырдап калышым мүмкүн да. Кайсы бир учурда. Бирок эч кимге айтпагыла да.
Demek biz kolumuzdan gelbey turgan nerse жоқ. Tek qana hareket керек. Ошо жаңы нерсе көбүрөөк бизге мээбизге күч берет экен. Жасап алган нерсени жасаган обат, жакшы эле, жүрө беребиз. Ал туура эмес. Ошончо көндүндөрдү талкалоо деген сөз ушу да. Стереотипный кыймыл аракеттер жоготуу деген сөз. Түшүнүңүзбү? Аябай комфорттуу жашап атасыңар, андан чык деген сөз. Бизде 5 кабылоо системабыз бар. Көз, кулак, кулагылачы, мурун, тери. 5-өөнү тең катыштырыш керек жашоого. Демек экинчиси ошол кабыл алуу системасынын баарын катыштырыш керек колдон келсе. Биздин айтып атам, колубуз цемент болуп баратат деп. Чын эле ошондой да. Колдон келсе баарын катыштыргыла. Мына жыт боюнча сүйлөштүк. Эми тамак боюнча сүйлөштүк. Түшүнүңүзбү? Көз боюнча сүйлөштүк, бар экен да. Адамзатка берилгенден кийин ошону биз ардакташыбыз керек экен. Так, эми кийинкиси карагыла. Акыл эстин өзгөрүшү эмне болот мына карагыла. Бир аз өзгөртсө элечи, организм өзгөрөт экен. Демек, организм акыл эс өзгөрсө, акыл эсибиз өзгөрсө. Мен айтпадымбы? Организм өзгөрөт экен. Карагыла. Мурун, мисалы, азыр мен айтып берейин. Мурун, бер карасаңыздар, тамак жесеңер, мисалы, ошонун 25% үлүшү акыл эсибиз алат экен. Ишенесиңерби? Мээге ошончо кетет экен. Демек, жеп аткан тамактын сапаты мээнин сапатына тиешелүү. Ачык эле айтайын. Ошон үчүн жөн эле тойгузуш керек эмес, сапаттуу тойгузуш керек колдон келсе. Түшүнүңөрбү? Демек, эгерде чын эле биздин акыл эсибиз жогоруласа, анда биздин организмибиз өзгөрөт, эң жок дегенде бери кала. Секреция, тамак сиңирүү секрециясы оңолот экен. Акыл эстин өзгөрүшү анан баамдын өзгөртөт. Биз баамдын өзгөртөлү дедик да? Бүттүк. Эми кийинки өнүгүү сулуулук. Демек, бул эмне? Мынакей, мен деле аракет кылам, чачты мындай көп өстүрбөй, улам барып турган. Анан жаңы кийим боюнча. Эми азыр бул эми ар кандай мүмкүнчүлүгүңөр бар? Ооба, турмушка чыга электен өзүнчө мүмкүнчүлүгү бар, жолдошу барлардын өзүнчө мүмкүнчүлүгү бар. Муну эми айтпай койгой, бирок колдон келсе, бер карагыла. Шопинг деген бул ырахат алуунун бир түрү экен. Анан азыр бир кичинекей эксперимент жүргүзөйүн. Боюңуз канча? 1.60. Качан өлчөдүңүз эле? Көп бул эле өлчөй деген. Канча? Жыл, ай? Жарым жыл. Сиздин боюңуз качан? Канча? Качан өлчөдүңүз эле? Benim Азыр. 2 жыл. 2 жыл болду. Боюңуз? 61, Качан өлчөдүңүз? Азамат. Сиз? 158, 2000 болdu. Азамат. Неге сурап аттам? Бери кара. Эми салмакты колду өлчөйсүңөр. Бойду өлчөбөй коюш толук ыктымал экен. Эгерде биз салмакты өлчөсөк, бойду өлчөсөк, биз туура жүрөбүзбү? Биздин салмагыбыз канчалык экенин аныктай алат экенбиз. Ошондуктан силер экөөнү тең өлчөшүңөр керек. Бойду дагы, мынакей, салмакты дагы. Анан жашыңарды билесиңер, эркек аялдарды билесиңер, анан идеалдуу салмактасыңарбы. Себеби тамак аз болгондо сиз эмне болосуз? Иммунитет аз болот. Биртке оорусаңыз көпкө жатып каласыз, жаныңдагы толугураак курбуң туруп кетет. Сулуулук демек ушу менен эсептелет экен. Биртке эртерээк туруп, күнүгө 6-да турсаңар, жаз келе атат, 6-га 5 мүнөт эрте калганда туруп койгула. Өзүңөргө убакыт тапкыла. Сүйлөштүк? Азаматсыңар. Кийинкиси. Карагыла. Кийим дагы, жасалгалар дагы эсиңерде сактап койгула. Бирөө үчүн эмес. Ким үчүн? Өзүбүз үчүн. Мен ошого рахаттанышым керек. Мен ошого сыймыктанышым керек. Мен ошо менен жашашым керек. Болбой калат да. Демек муну бүттүк. Эми мүнөз боюнча мына гардеробуңарды карагыла. Кимде кайсыл өң бар? Көбүрөөк карап тургула. Мен сиздердин кандай инсан экениңерди айтып берем. Так, биринчи сарыны кийингендер. Бул күлкүлүү, күндүн белгиси болгондуктан бул мындай жакшы жашаган инсан. Активдүү, анан фантазиясы бар инсан. Так, кызыл, эми булар революционерлер да. Көңүлдү бурдуруш үчүн. Баарыбыз эле бурулуп калабыз. Жашылды ким кийинсе, жашылга келдик. Мына кызылды айттык. Жашылды ким кийинсе, бул жакшы маанай, финансалык туруктуулук, боорукер, жүрөгү жумшак. Көк. Көк бул адатта биздин депутаттар көп кийинет. Эмне үчүн ошону кийинет көрсө, алар ишенимдүү болгусу келет экен да. Ошону кийингендерчи. Сия көк кийингендер, алар кандай эле түшкө чейин асанды жакшы көрөт, түштөн кийин үсөнү жакшы көрөт.
Түшүнүңөр да? Өзгөрмөлүдөр. Күрөң. Бул күрөңдү кийгендер абдан эле сабырдуулар. Сабырдын сабырдуулары. Консерватизм, рационалдык, кара. Караны эми бул амбициозундар кирет да. Мына ушундай капкара кийинет да булар. Коркутуп, чочутуп, жана башка. Бул бир, экинчиден кара кийгенде кайсы бир нерсени жашыргысы келгендер кийет экен караны. Ак, жөнөкөй мисал менен айтканда бул эки багытта каралат экен ак. Биринчиден тазалык, туура, мугалимдердин немеси. Экинчиден ак бул өтө муздак өңкөн. Бос, бул болсо төрөлгөндө эле бос. Чарчап калган да. Кийинкиси мүнөз. Жаскыла таблицаны. Оң жагына мен укмуштай касиетим, сол жагына мен башында айтпадым беле, күрөшө турган касиет. Начар дебегиле. Өзүңөрдү сүйөсүңөрбү? Демек, начар дебеле. Күрөшө турган касиеттеримдегиле. Болгон касиеттерге жазкыла. Бирок мен эч кимди сурабайм. Ошон үчүн беймарал болуп, 1 минутка чейин жазып чыгасыздар. Мен азыр убакытты кое берем, бат-баттан жасасыңар да. Кай бириңер убакытты кетирген замат, ой мен укмушмун деп жаза баштадыңар жана оң жагынчы. Демек андай болбосоң да жаздың да. Демек силер өйдө көтөрүп жүрөсүңөр. Жанагы жерде эмессиңер. Өзүңөр бул жерден көрдүк го жанагы, асмандап жүргөн. Ошо багыттасыңар. Эгерде кайсы бириңер жаз деген сайын мен мындаймын, мен тигиндеймин, мындаймын деп биягын унутуп калып, жалаң эле өзүңдүн күрөшө турган касиеттерди жаздыңыз, анда сыйлап жүргөн кызсыз да. Мына азыр ошону таптыңар өзүңөр. Негизи экөө тең болот. Укмуш биягы да болбойт, иштенип койгула, укмуш биягы да болбойт. Ошондуктан азыр силер өзүңөр кайсы бир деңгээлде аныктадыңар, кайсы багыттасыңар. Бирок жакшы, билбегениңер эң жаман. Мисалы күрөшө турган касиетти билгенден кийин башталган жолдун точкасы ошол, чекит ошол. Билген жакшы. Билбесең ошо менен билбей өтүп кетесиң да. Элестеткиле кандай кызык нерсе. Канчалаган кишиге зыян кетиресиң. Өзүң билбей туруп. Ошон үчүн колдон келсе билип алыш керек. Кайсы касиетибиз начар экен. Ошон үчүн сиздер өзүңөр жакшыраак таанышыңар керек. Демек сиздер азыр муну көп жазсаңыздар, ага көп ишене бербегиле. Диагон көрөтсүңөрчү. Түшүңөр мен дедим. Эгерде тескенче диагон көп жазсаңыздар, ойлонушуңар керек. Демек сизде укмуш касиеттериңиз бар. Колдон келсе мына бул укмуш касиетти пайдаланып, тиякты жоюш керек. Башка жол жок. Эриктүү болсоң, анда жалкоолукту жой. Караш, экинчиси. Комплимент айтканды үйрөнгүлө. Мүнөз өзгөртөм деп атасыңарбы? Жумшак болоюн деп атасыңар мен сыяктуу. Анда көп жакшы сөздөрдү айткыла. Анан өзүңүздү күчтүү мүнөзүңүздү курчутуңуз. Өзгөчөлүк. Сиздин өзгөчөлүгүңүз тышкы көрүнүштөн келип чыгат. Сиздин ой толгоолоруңуз сизди өзгөчө бөлүп турат адамдардан. Ой толгоолоруңуз. Биздин эмоционалдык абалыбыз ар кимдики ар башка. Бирөөбүз күлсөк акырына чейин күлөбүз. Жерге жыгылганча. А бирөөбүз жөнүнө мостоюп коебуз. Ха деп. Мына биздин. Жок, чында. Ар түрдүү. Анан акыркы биздин аракеттерибиз. Ошондуктан үйдөн жасайсыңар. Менин тышкы көрүнүшүм мага канча процент жагат? Так аныктайсыңар. Так аныктайсыңар. Менин өзүмдүн ой толгоолорум, эми өзүңөрдүн ой толгооңорду билесиңер да жок деген. Канчалык иретти ошол ылайыктуу. Ошол туура. Демек сиздин ой толгооңуздун канчасы өзүңүзгө жагат? Эмоционалдык абалыңыз аныктаңыз. Өзүңүз канча жагат? Кээ бир чын эле жакшы жүрөбүз. Курсагыбыз аш болсо да тойгондой жүрөбүз. Демек биздин эмоционалдык абалыбыз өзүбүздү аныктайбыз. Мүмкүн болушунча жадырап жайнап жүргүлөчү. Ошондойго жетесиңер. Эч кимде кеслешпеген касиет баарыбызда бар. Үйдөн ошону жасагыла, жолдошуңардан сурагыла, эмне касиетиңер бар? Силер билбеген касиетиңер бар, касиеттери бар жигиттердин, үйөңөрдүн. Аны биз билбей жүрөбүз. Так, андан кийин сиз качан эмне себептен укмуштуудай бактылуу сездиңиз эле өзүңүз. Бул абалды эстегиле. Шуну эстеп туруш керек да. Эмне үчүн адам сүрөткө түшөт жакшы жерде? Себеби ошол эмоцияга баргыбыз келет. Ошол учурду кайталагыбыз келет. Ошон үчүн ошондойбуз. Мен айтып атпаймынбы, өмүр сызылып көз алдына келип баратканда дейт. Жакшы гана нерселер келет дейт көзүңө. Демек өмүрдүн чыныгысы бул биздин кубанып аткан учур экен. Сыйкырдуу таякча тийди колуңарга. Мына. Бул сыйкырдуу таякча. Ошондо өзүңдү мынтип
Кайсыл касиетиңер жоготуп алат элеңер? Ушул жерде мен азыр сиздерге бир кызык нерсени айтайын өзүм жөнүндө. Мен ушуга чейин көп эле ага мындай маани берчү эмесмин да. Мындай деген сөз бар да, аябай жакшы нерсе жөнөкөй болот деп. Өтө таланттуу нерсе кыска болот деп. Так болот деп. Ошого мен мындай ынанбай жүрчүмүн да. Анан ушуну жасап бүткөндөн кийин мен бир нерсени таптым. Өзүңүздү эч кимге салыштырбаңыз. Себеби ушунчалык бири-бирибиз атаандашып жашайбыз кыргыздар. Эми ушул нерсе вирус деп коелучу. Кичинекей балага кирип кеткен экен да. Кичинекей бала келсе, небере келсе үйдөн. Сурайсың да, Айша, бүгүн канча болду? Эмне 2-ге жеттиңиз? Айша сөз айтат. Бүгүн Лена 3 алды. Асан 4 алды, мен болсо 2 алдым дейт да. Бирөөгө салыштырып айтат. Ушуну тышташ керек экен да. Биздин эң жаман жерибиз ушуга көнүп алып турбуз салыштырып. Абысын болсо абысындар бири-бирине салыштырат, кошуна болсо кошуналар, мугалимдерге. Бу дүйнөдө мен дагы бир жолу акыйкатты айтам, өткөндө айткам кайталайын. Мен жаңгыз келгем, жаңгыз кетем. Жыңалаш келгем, жыңалаш кетем. Анан эмнеге салышасың? Мен жападан жалгыз экен бу дүйнөдө. Ишенип койгула, бу дүйнөдө эки окшош жалбырак жок дейт. Мына кинеген дарак турат дейт, бир 5000 жалбырак болсун элестетке, жанагы өзгөчө талдар көп да. Ошондон эки жалбырак жок да. Абсолюттук бирдей болгон. Ошондуктан биз эч кимге салыштырбагылачы өзүңөрдү. Ошон үчүн биринчи эле ушул неден чыгып атат? Өзүңүздү эч кимге салыштырбагыла. Кичинекей балага да айткылачы, мындай деп айтасыңар. Кайталаңгысыз. Кичинекей балага айт. Балаңа. Таптакыр сага эч ким жок окшош. Бир да дүйнөдө сендей киши жок. Азаматсың дешиң керек. Анан мындан уландыса азыр бир жакшы философия бар. Эми бул баары эле айтат, мен тапкан жокмун, элдин баары айтат. Сиз кайталаңгысыз, анан улуусуз деп айткылачы. Биз кичинекей элбиз, бирок желегибиз бар экен да. Демек, биз бери карагыла улуу экенбиз. Демек, биз айтышыбыз керек кичинекей балага. Не деп? Кайталаңгысыз кичинекей балага. Улуусуз деп. Чочубайлы. Мен да улуумун, атаң да улуу деш керек да. Анан өзүңөрдөгү ой толгоолорду жарыялаш керек. Демек, биз өзүбүздү кубаттасак, аны үйрөнсөк, анан батыраак чылат экенсиң. Ушул жерде бир кызык нерсе бар, көрүп эле жүрөсүңөр. Ийгиликке жетиш үчүн 2 шаты бар. Чоң аттап жете турган шаты, анан майдалап жете турган шаты. Ар ким өзү тандайт. Майдасынын эң жакшы эле бир жери бар. Улам кубат алып турасың. Муну дагы бир чыктым. Бат-баттан кубат алып турасың да. Чоң бат-баттан жетишиң мүмкүн, бирок кыйналасың. Кыйналышың мүмкүн да. Демек, кубаттаганды үйрөнгүлөчү. Чочубай эле жакшы эмоцияга кыйкыргылачы. Мен укмуш физик, менде эврика деп. Мынакей. Бу дүйнөдө бери карагыла. Бир гана шайтандын үмүтү жок. Таптакыр үмүт түзбөгүлө. Турмушка чыга эле кыздар, чыгасыңар. Ачык эле айтайын. Төрөлүктөр төрөйсүңөр, Кудай аман эсен болсо. Эми өзгөрүш үчүн бери карага. Туруктуулук керек экен. 3 эле нерсе керек, 3 философия керек. Биринчи туруктуу болуш керек. Экинчи өзгөрүүгө умтулуш керек. Мен калыптанам, мен өзгөрөм, мен дагы өзгөрөм дегилечи. Эми дагы жашоо бар алдыда. Керек болсо эми укмуш. 90-га чыгып бийлейбиз, Кудай буйрса, аман эсен болсок. Да, анан өздүк актуалдуулук. Мына актуалдуулук жоготуп ийгенсиңер да. Мен сурасам эле балам турмушка чыгат. Кызым тигинте деп атасыңар да. Өзүң актуалдуу болбой каласың да, фон болуп калгансың. Ошон үчүн өзүң алдыңа кой. Эми бул эмне экен? Туруктуулук деген мына жөндөй сиз өзүңүздү табасыз бу дүйнөдө. Карагыла. Туруктуулук деген эмне экен? Тышкы таасирлерге ишенбеңиз. Ичиңизден аныктаңыз өзүңүз. Сиз кимсиз? Жана атам аныктады эле, досторум аныктады эле, социум аныктады эле. Мен андай эмесмин да. Мен башкамын. Ошон үчүн өзүңүздү аныктаңыз. Аны үчүн эмне кылыш керек? Биринчи, фундаменттер туруктуу болуш керек. Экинчи, аткарыш керек кайсы бир аракеттерди. Үчүнчү, ишенимге болуш керек. Ошон үчүн эмнени кааладыңбы жаз, аткар, көкбет бол. Өздүк туруктуулукка ээ бол. Анан эң аягында мына туруктуу болосуң, жеңе баштайсың өзүңдү. Бу дүйнөдө бир гана феномен бар күрөшө турган. Өзүң. Башка эч ким менен күрөшпөгүлө. Кийинкиси өзгөрүүчүлүк. Мен өзгөрөм деп жашагылачы. Дайыма ийгиликти багындырга. Ийгилик десе ойлоо болачы, тоону томкору. Бүгүн картошканы укмуш курдуңбу? Бул ийгилик. Мынакей, рахатка батуу бу дүйнө. Кичинекей нерсеге өзүң ыраазы болсоң, жана мотивди көрбөдүкпү?
Өзүңө ыраазы болсоң ошол рахат. Эгерде өзгөрө баштасаңар, жашоонун маңызын биле баштайсыңар. Курсак тойгузуу үчүн эмес, жашаш үчүн курсак тойгузсам. Эки башка. Тагынан өзгөрүү. Анан өзгөрүү болсоң, кайф кармайсыңар. Демек, акырында өзүңөрдү актуалдуу алып чыгыш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Жаңы касиетке ээ болуп, улам токтоп калбаш керек да. Улам кайра алдыга жылыш керек. Жанагы эле тегерек сыяктуу. Болот, бирок дагы, болот, дагы депчи. Да. Ошондо силер эмне кылышыңар керек? Биринчи. Бул дүйнө чындык. Биз кээде ишенбей калабыз да. Мына мени көрүп атасыңарбы? Кээде ушуга да ишенбей кетебиз да. Бул андан кийин кооздук. Жөнөкөй нерседен кооздукту көргүлөчү, урматтуу мугалимдер. Эми ушул багыттагы эң акыркы аспект калды. Бул кынтыксыздык. Бул эмне деген сөз түшүнсөк мындай болот. Бул кайсы бир аракеттерди, багыттарды эч кандай бир да кемчиликсиз жасоо деген сөз да. Биз ушуга барышыбыз керек. Биздин ар бир аракетибиз абдан бир ыңгайлуу болуп, иреттүү болуп, жыйынтыгына биз сүйүнгөндөй болушубуз керек. Биз мүмкүн болушунча боло турган каталарды алдын ала алып, ал жөнүндө ойлонуп, жыйынтык чыгарып, анан биз ушундай көнүшүбүз керек. Биздин ар бир кыймылыбызга өзүбүз ыраазы болуп, өзүбүз ошону сезип, анан жыйынтыгында өтө кубанычка батканга биз аракет кылалы. Демек, урматтуу кесиптештерим, бүгүн биз бир жакшы багытта иш алып бардык сиздер менен. Бул өздүк баамдоо. Ошо өздүк баамдоонун өзгөрүүнүн багыттары. Демек, бүгүн сиз кайсы бир деңгээлде өзүңүзгө ишенбей жүрсөңүз, кайсы бир деңгээлде өзүңүздүн талантыңызды ачпай жүрсөңүз, бүгүндөн баштап сиз өзгөчө аракеттенүү менен, өзгөчө ойлонуу менен, анан эң негизгиси аракеттерди ишмердүүлүктү жүргүзүү менен өзүңүздү кайра ачыңыз. Сиз укмушсуз, сиз кайталангыс, жана айттык го, сиз улуусуз. Ошондуктан сиз ушун менен бүгүн көтөрүлүп, жакшы жашаганга аракет кылыңыз. Эми тескерисинче, кандайдыр бир себептер менен сиз ушул дүйнөнүн түркүгү болом деп эсептеп жүрсөңүз, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздөн дагы өзүңүздүн жогору сезип жүрсөңүз, бул ылайыксыз жол экен да. Ошондуктан ой толгоо менен, жыйынтык чыгаруу менен, аныкталган жерде жок деп айтканга үйрөнүшүңүз керек. Жок, бул мүмкүн эмес дегенге сиз өзүңүзгө өзүңүз сөз беришиңиз керек. Жалпысынан айтканда, урматтуу кесиптештерим, эң жакшы, эң ыңгайлуу багыт бул көрүнгөндөй болгонго аракет кылыш керек, болгондой көрүнүш керек да. Бул башкача айтканда гармониялык жашоо деп коет. Баарыңызга ушуну каалайм. Баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат, аман эсен болуңуздар.